Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн 2025 жыл мен сиздерге ХБКда жайгашкан жаңы домдон сатыла турган 2 бөлмөлүү квартира тууралуу маалымат бермекчимин. Мынакей туугандар, бул бөлмөлөрүнүн көрүнүшү. Тех паспортту туугандар Кудай буйруса 1-1,5 айдын ичинде берилет. Анан бул жаңы домду туугандар 60% адамдар жашайт экен. Кадимкидей өзүнүн WhatsApp группасы, дамкому бардыгы бар. Видеону аягына чейин көрүңүздөр. Сатыла турган ушул 2 бөлмөлүү квартиранын баасы жана ээс номери азыр видеонун аягында сөз менен айтылат туугандар. Дареги, мен турган жер туугандар бул ХБК. Сатылуучу жанагы 2 бөлмөлүү квартирабыз мына Vision курулуш компаниясы курган 15 кабаттуу домдо жайгашкан. Өтө сонун болуп өткөрүлгөн туугандар. Келүү жолун түшүндүрөйүн. Мына мен ХБК районунда Салиева көчөсүнүн боюнда турам. Бул жака жүрүп бара турган болсоңуздар Запчас базар, Акниет маркет болуп калат. Ушул эле Салиева көчөсү менен бул жака жүрүп бара турган болсоңуздар, бул жакта ХБКдагы баягы детский областной больница туугандар. Пешком эле барып келип турсаңыздар болот. Сатылуучу квартирабыз ушул 15 кабаттуу домдун 13-кабатында. Домдун алдына бара бериңиздер. Дагы да бир толук маалымат берем. Мынакей туугандар, бул домдун алды тараптан көрүнүшү. Анан туугандар, мына жакта охранасы бар. Мына жакта болсо подземный паркинги бар. Караңыздар, өтө сонун. Өзү бир эле подъезд, ушул жерде жакшы тынч болот. Анан негизинен парковочный места боюнча маселе жаралбайт. Мына жака бүт бардыгына машинаңыздарды тототуп койсоңуздар болот. Анан мына мен жана айткан барпы мектеби, сатылуучу квартирабыз туугандар ушул домдо. Так, ошондо 13-кабатта. Негизи дом 15 кабаттан турат. 13-кабатка дагы чыктым. Мына мен айткан барпы мектеби да ушул жерден көрүнүп турат экен, сонун болуп. Так, бул ошондо 13-кабат туугандар. Жакшы жери мына жакта лифт иштейт. Чип менен иштейт экен, анча-мынча бир чужой адамдар чыга албайт, Кудай буйруса. Азыр биз дагы лифттен чыктык. Лифттен чыгып оңго бурулсаңыздар бул 13-кабаттын коридору. 2 бөлмөлүү квартира, аянты 50 квадрат метр. Мына коридорлору дагы өтө чоң, сонун экен. Так, лифт иштейт туугандар. Жакшылап эске алыңыздар, кийин келип көрүп деле кетесиздер. Так, 2 бөлмөлүү квартиранын аянты 50 квадрат метр. Суу, свет, газ, отопление бардыгы бар. Отоплениясы центральный. Услугасы арзан болот, отопление центральный болгондо. Анан жакшы дагы жылытат туугандар. Тех паспорту 1-1,5 айдын ичинде берилет. Бул жерде туугандар 60% жашоочулар жашайт. Керек болсо өзүнүн WhatsApp группалары бар, керек болсо дамкому бар туугандар. Эгерде квартираны ала турган болсоңуздар, ээси дамком менен тааныштырып, WhatsApp группага деле сиздерди коштуртуп коет. Эч кыжалат болбоңуздар. Анан квартирабыз күн көйбөйт туугандар. Эртең менен баштап обедке чейин Кудай буйруса квартирага күн тиип турат. Дагы кандай маалымат берейин? Анан туугандар, азыр эски домдогу 2 комнаталуу квартиралар 44-45 квадрат метр. И еще аларды 48-49 миң доллар деп сатка коюп аткан учуру. Бул сатылуучу 2 бөлмөлүү квартиранын баасы ошол эски домдогу эле 2 бөлмөлүү квартиранын баасы менен бирдей экен. Бирок бул жерде ремонту жаңы, биринчи ээси болуп сиздер жашайсыздар. Эми жаңы дом туугандар, билесиздер, бардыгы жаңы. Так, мына жакта чоң законный мындай бронированный эшик орнотулган, фирма орнотуп берген. Ачып кирип келе бересиздер. Туугандар, мына прихожкасы, бул жак конок бөлмөсү, бул жак кухнясы, 4 тарабында спальня, мына жакта болсо душ, анан туалет. Душ, туалет, кухня, 4 тарабында спальня бөлмөсү, бул жакта конок бөлмөсү туугандар. Жалпысынан 2 бөлмөлүү квартира. Мына киргениңиздерде прихожкалары деле кеңири. Анан ээси өзүм жашайын деп жакшы качестводо ремонт кылыптыр. Эми шартка байланыштуу акча керек болуп сатка коюп аткан учуру. Так, бул ошондо конок бөлмөсү туугандар. Супер моющий обойлор менен чаптадым деди. Айнек терезелер мына коюлган. Мына жакта болсо отопление батарейкалары бар. Оң жакта ТВ зона болуп калат. Мына жер ТВ зона өтө сонун. Потолоктору натяжной, лампа люстра бардыгы орнотулган, көрдүңүздөр. Так, ошол акчаны аябай жакшы эле ремонт кылганмын деди. Азыр эми билесиздер, строй материалдар өтө кымбат. Уста акын айтпаш керек туугандар. Уста акы өтө эле кымбат, чын. Уста салып мындай ремонт кылып жүргөндөр билет. Мына ремонтторун көрдүңүздөр. Натяжной, лампа люстра бардыгы орнотулган. Лайктан басып, дос тааныш туган уруктарга, группаларга деле ушул сатылуучу квартиранын видеосун жиберип койсоңуздар болот. Кирип көрүп коюшсун туугандар.
Так, бул жагы болсо барыңыздар эле билген душ, полудубалы кафель, вытяжка иштейт. Мен азыр өчүрүп койдум просто. Мына ванна орнотулган. Мына көрүп атасыздар. Потлоктору натяжной окшойт. Анан мына раковина менен күзгүнүн деле орнотуп койгон. Ичи кеңири туугандар. Мына көрдүңүздөр, шторкасы деле бар экен, азыр алып койдук деди. Так. Бул жагы болсо барыңыздар эле билген ажатканда унитаз, раковина, мына жакта болсо Аристоно. Ушундай. Туугандар, мына кухняга дагы кирдим. Кухнясы өтө чоң экен. Бул жакта кухняда кеңири тамак кылып, сразу эле ушул комнатада конокторду тосуп, чайдан берип, тамактан берип, кеңири узата берсеңиздер деле болот. Конок бөлмөгө киргиштин кереги жок. Себеби менде кухнясы өтө кең экен. Мага ушул жери жакты. Мына өзүнүн эшиги бар. Көрдүңүздөр, менимче түшүнүп атасыздар планировкасын. Так. Мына природный газ деле бар туугандар. Потлоктору натяжной, лампа люстра бардыгы орнотулган, бардыгы сонун. Ушундай. Ремонтуна кыскасы сөз жок. Өтө сонун, жакшы болгон. Анан мына отоплениянын батарейкалары деле орнотулган. Так, айнекти ачсаңыздар мына темир тосмосу. Анан эрте менен баштап обедке чейин квартирага күн тийип турат туугандар. Аны айтпасам деле уже өзүңүздөр түшүнүп алдыңыздар окшойт. Анан мына жакта эшик туугандар. Бул спальный же болбосо детский. Каалагандай кылып бөлүштүрүп аласыздар. Жүрүңүздөр көргөзүп берейин. Мына жакшына толук кылып ачайын. Негизи бөлмө жакшы кеңири. Мына. Потлоктору натяжной, молочный кылыптыр атайын сөктөгөндө сонун көрүнөт деп ээси азыр мага маалымат берди. Лайктан басыңыздар, дос, тааныш, тууган уруктарга, группаларга сатылуучу квартиранын видеосун жиберип койсоңуздар деле болот туугандар. Баасы дагы жакшы баа коюлат экен. Анан конок бөлмө менен мына спальныйдын ортосуна айнек терезе менен тосуп койгон. Форточкасы деле бар туугандар. Эрте менен обедтен кийин мына бир желдетип турганыча бардыгы сонун. Мына отоплениянын батарейкалары орнотулган. Айнекти ачсаңыздар күн көйбөйт туугандар. Мына барыңыздар эле билген Салиева көчөсү. Шаардын бурч-бурчтары ушул жерден көрүнүп турат. Жакшы. Анан тынч да экен, эшикти ачсам деле мына айнекти ачсам деле тынч болуп турат, байкап атасыздарбы? Чымын-чиркей деп коет ХБК районунун. Андай эмес, себеп дегенде бул 13-кабатта болуп атат. 13-кабатка чымын-чиркейлер чыга албайт туугандар, өтө бийикке. Аны билесиздер. Антан кыжалат болбой ала берсеңиздер болот. Так, менимче бардыгын көргөзүп бердим. Бардыгын түшүндүрүп бердим. Газ бар, мына кафель кылып даярдап койгон. Газ дагы бар экен. Көрдүңүздөр. Кухонный гарнитур деле орнотулсаңыздар болду. Иш бүтөт, Кудай буйруса. Башка кыла турган нерсеси деле жок экен. Мына туугандар. Кухнясы жакты мага, караңыздар, таза сонун. Сүйүп калдым мен бул квартиранчы. Өзүм эле алат окшойм азыр сүйлөшүп. Так, мына. Мына караңыздар. Ушул өзү эле чөстөйт, караңыздар. Ушундай. Бул мен жанагы айтып берген мына спальный же болбосо детский кыласыздар. Эми карап көрөсүздөр туугандар. Ал жагы өзүңүздөрдөн квартираны алгандан кийин квартира сиздердики дегендей. Так, мына кире бериштери деле сонун экен, жаркырап. Ушундай. Потлоктору натяжной. Аянты 50 квадрат метр. Туугандар, баасы канча дей турган болсоңуздар. Баасы анан кеми бар. Айткан баасында эч ким сатпайт. Саткан да эмес, чалып содулашып көрөсүздөр. Эсин номери ушул видеонун экранында жазылган.